4-cü көчмөндөр оюнунун алгачкы күнүндө эле Кыргызстандан келген спортчулар бир топ ийгиликтерге жетишти. Түшкө чейин Казакстандын эрежеси боюнча ойногон Көкпарга Түркия менен мелдешке чыгып, Кыргызстандан келген команда 9-3 эсебинде утушка ээ болду. Ал эми ошол эле учурда туруп жаа атуу жана ат үстүндө жаа атуу боюнча да оюндар көргөзүлүп жатат. Туруп жаа атуу боюнча Кыргызстандан келген 4 бала кийинки тандап алуу туруна өттү. Biz Bişkek'te деген 1,5 ayday daярданганбыз көлдө. Даярдык жакшы өтө. Балдар бүт жакшы да даярдык. Бир эле бизде минус маселе ошо ат келбей калган да. Ат болгондо жакшы оюн көргөзүп кетет элек да тамашага. Ошого карабай аракет кылыш керек. Бүгүн биринчи оюн утуш болду. Көкбөрүгө 12 спортчу келди, бир машыктыруучусу менен. Көкпарга дагы 12 спортчу бир машыктыруучусу менен келди. Bizimçe komanda, 2 oyunga 2 bölük komanda daярданып келгенбиз. Азыр ошо түрк туугандардын аттары менен ойноп атышат. Биздикилер чындыгын айтканда жана мен айтып кеткендей, биринчи келип жакшы аттарды тандап алганбыз. Буюрса бардыгына бирдей эле шанс бул жакта. Жакшы эле оюн болот. Сөзсүз түрдө биздикиндей аттар көрсөткөндөй мындай кооз оюнду көрсөтө албайбыз. Бирок түрктөрдүн аты менен деле жакшы деңгээлде оюн болот. Биздикилер Көкпарга дагы, Көкбөрүгө дагы окуу машыгууларын өтүп, аябагындай жакшы даярдыкта келди. Азыр ошо жакшы даярдыгын көрсөтүп жатат десек болот. Түрк туугандар менен жакшы оюн көрсөтүп жатышат. Көкбөрүгө дагы биздики даярдык аябагындай жакшы болду. Көкбөрүнүн экисинде буюрса көрөбүз да. Жакында эле Көня шаарында өткөн ислам оюндарында Кудай буйруп биринчи орунду алган болчумун. Андан мурун дагы ушу Фети купасы деген дүйнөлүк чемпионатта экинчи орунду алган болчумун. Кудайга шүгүр жакшы дайындыкта келгенбиз. Ошонун азыр жыйынтыгы болуп, ушу 16-нын ичине кирип отурабыз. Эртең Кудай буйруса калган жыйынтыктарды көрө жатарбыз. Жалпысынан Кыргызстан боюнча жаа атуудан кыз келиндер арасында, эркектер арасында туруп жаа атуу боюнча, ат үстүндө жаа атуу боюнча 19 спортсмен келди. Жалпысынан бул жерде азыр 30-тан ашык мамлекеттин ортосунда беттеш болуп атат. Анын ичинен бүгүнкү күндө азыр туруп жаа атуу боюнча эркектер арасында жаа атуубуз өттү. Тандоо туру болду. Тандоо турунан 16 топ тандалат. 16 топтун ичине бизден Кыргызстандан 4 спортсменибиз кирди. Жаа тармагында жакшы жетишкендик, анткени мына салттуу жаа атуу боюнча Кыргызстан дүйнө жүзүнө жакшы таанылып калган. Буга чейинки биздин жаачыларыбыз Садыров Асель, Мурадил уулу Ынтымак деген дүйнөнү дүңгүрөтүп келген жаачыларыбыз бар. Андан дагы башка буга чейинки дагы белгилүү болгон жаачыларыбыз көп. Салттуу жаа атуу боюнча Кыргызстан алдыңкы саптарда десем болот.